Kүйөөңүздү эч качан бирөөгө жамандап көрбөңүз. Жамандай көрбөңүз. Эң жакын эсептеген курбуңуз болсо дагы. Акыйкатта сиз күйөөңүздү бирөөгө жамандаш менен өзүңүздүн аброюңузду төгүп, айрандай төгүп аткан болосуз. Ал сизге эч качан жан ачып, күйөөңүздүн ордун толтуруп бере албайт. Күйөөнүн жамандыгын жашырып, жакшылыгын арттыруу бул биринчи мусулман, анан экинчи кыргыз аял затынын пейилине таандык болгон нерсе. Биздин энелерибиз кылым карыпкан бою күйөөсүнүн жакшылыгын арттырып, жамандыгын жашырып, аркасында бекем чип болуп келген. Сөз баккан кыргыз эли Кыйручук Олия Чечен деген болгон, билесиздер. Кыргызстандын канча жылдыгын белгиленди, 2 жыл мурда. Кыйручук Олия Чечен аңгулап аңга чыккан кезинде ал кишинин зайыбы энебиз о дүйнөгө сапарылган болот. Дүйнөдөн кайтыш болгон болот. Анан бул Кыйручук Олия Чечендин келинчеги, жубайы, колуктусу, зайыбынын кайтыш болгонун кантип угузабыз деп эң сөзмөр, баягы жөө чечен эмес, акыл көсөм чечен адамды тандап туруп анан сууккаларды кузгана жөнөтөт. Издеп келип караса ушундай бир адырда дөңсөөдө эс алып отурган экен, тамактанып түштөрүп. Бараттан сөздүн илетин алыстан баштайт. Аке, бул досу кайтыш болгон кандай болот? Ушундай болот. Атасы кайтыш болгончу, дегендей болот. Тууганы кайтыш болгончу, ага иниси, ака көз кайтыш болгон кандай болот? Баланча болот. Сөздүн акырында ак никелүү, ак жоолукчан жубайы, колуктусу кайтыш болсо кандай болот дегенде санынча Кыйручук Олия Чечен атат. Ат дегенең бир жалган дүйнө. Кудайдын астында кулдугубуз бар, пендечилигибиз бар. Келинчегимен ажыраган турбайымбы? Жубайыман ажыраган турбайымбы? Мейли жооп берип кетейин. Келинчеги ажыраган, келинчеги кайтыш болгон эркек капкалуу шаары кулаган менен тете болот дейт. Ошон үчүн биздин аркабызда бекем чеп болуп дайыма сиздер турасыздар. Ошон үчүн айтып атам, кылым карыпкан көрөнөрбүз, карт тарыхыбызда кыргыздын кеңпейил аял заты, ыймандуу аял зат эч качан күйөөсүн бирөөгө жамандаган эмес. Сизди сыйлабай атат, арактан тыйылбай атат, даватка чыкпай атат, балдарыңызга мээрим төкпөй атат. Адамдан эмне тилейбиз биз? Адамдын колунан эмне келет? Жакшы адам болсо жакшы дуа кылат. Көрө албаган митаам адам болсо сизди бирөөлөргө шылдыңдап айтып чыгат, баланча ушундай деп. Сиз жай намаздалыңыз эже. Жай намаздалыңыз дагы намаз окуй турган. 2 рекет намаз окуңуз, кажаат, муктаждык намаз. Анан ошол жерде көзүңүздөн салаалатып, жаш тагызып туруп, Кудайга жалбарыңыз. Эмне үчүн? Жаратуучу ар бир адамдардын жүрөгүнүн ээси болот. О телеге тегиз, кудурети чексиз, чекетинге тейин жараткан Аллахым, ушул күйөөңдү туура жолго баштай көр деш керек да. Деп Кудай менен байланыш түшсөңүз, биринчиден сиз стресс, депресс, рак илдеттерине чалдыкпайсыз. Адам могу жерине көйгөйдү, көкөйүнө тийип кармай берсе, бара-бара бул рак илдетине чалдыгат да. Кудайга тапшырган адам жеңилдейт. Биз пендебиз, алсызбыз, колубуздан эч нерсе келбейт. Кудайга дуа кылсаңыз, аял заты өтө бир көбөшүр бир дуа кылса таштабайт, Кудайым кабыл кылат.